Президентке чейин Швейцариядан келген делегаттар козгоп атат ушул маселени. Эмне үчүн президентке Швейцариянын письмолору жетпей атат? Мен ошого таң калып атам. Эмне үчүн? Алданган инвесторлор биз эле эмеспиз. Келечекте Кыргызстан өлкөсү үчүн биздин жасай турган башка долбоорлорубуз да бар эле. Кантип анан биз инвесторлорду чакырабыз бул жерге, ушундай алдоолор болуп атса? Вообще администратор есть, управляющий или? То есть мы не хотим какие-то комментарии по его там заявлениям, высказываниям, в средствах массовой информации давать. Бул документ Швейцариянын парламентинин депутаты, Швейцария Кыргызстан парламент аралык достук тобунун жетекчисинин кайрылуу каты. Кайрылуу кат президент Садыр Жапаровго жана экинчи көчүрмөсү Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетине жазылган. Швейцариянын парламентинин депутаты бул өз катында биздин жараныбыз өмүр бою иштеп тапкан акчасын Кыргызстанга инвестиция катары салган. Бирок Кыргызстандан аны алдап, инвестиция катары берген акчаларын тааныбай жатышыптыр деп жазган. Ошондой эле Швейцариянын депутаты Кыргызстан мыйзамдуу мамлекет экенине терең ишенерин айтып, Кыргызстандын президентинен швейцариялык инвестордун акчаларын кайтарууга жардам берүүнү суранган. Окуяга кененирээк токтоло турган болсок, швейцариялык инвестор Даниэль Бейшат жана анын кыргызстандык жубайы Нурипа Бейшат Кыргызстанга инвестор болууну чечишет. 2016 жылдан 2020 жылдар аралыгында аталган жубайлар Кыргызстанга жалпысынан 1,5 миллиондон ашык евро салышат. Тагыраагы Бишкектеги белгилүү дүкөндөрдүн бири Гергерт спорттун ээси Виталий Гергерт менен келишим түзүшүп, ал дүкөнгө товар сатып беришет. Бирок аталган Гергерт спорт дүкөнүнүн ээси швейцариялык инвестордун үлүшүн дагы, анын инвестиция кылып берген баштапкы акчасын дагы берген эмес. Биздин чатагыбыз получается 2020 эле башталган, 2020 жылы. Анткени себеби Виталий Гергерт 200 000 евро жолдошуман сурады 2 айга. Биз ал 200 000 евроны банктан жолдошум кредит катары алып берген. Өзү деле билет, өзүнө дагы сүйлөшүп, банктын бумагаларын баарын көрсөтүп, мына Гергерт карагын, биз 200 000 евро кредит алдык. Кайра 2 айда закон боюнча беришибиз керек. Бербесек, биздин ишибиз бүтөт десек макул болгон. Анан кийин 2 ай өткөндөн кийин биздин звонокторго, биздин эмейлдерге, биздин WhatsApp SMS-терге жооп бербей качып баштады. Качып баштагандан кийин биз айла жок банктан кредит алгандан кийин айла жок Кыргызстанга декабры 2021 жылы учуп келдик. 2020 жылы учуп келдик. Декабрь айында учуп келип жолугушалы десек, жолугушуулардан качып баштады. Үйдө эмесмин деп баштады. Айласыздан үйүнө чейин кууп бардык. Чыкпай койду үйүнөн. Анан эмне кылабыз? Сүйлөшүүлөр келбей жаткандан кийин. Айла жок, бизди бул алдап жүргөнүн ошондо түшүндүк. Ошондо түшүнүп, айласыздан 21 мартка чейин күттүк. 21 мартта айла жок МВДга заявление жаздык. Чындык негизи биздин тарапта, анткени себеби биз Швейцариянын посольствосуна кайрылып жардам сураганбыз. Жардам сураганда алар бүт документтерди сураган. Документтерди сурагандан кийин биз сентябрь айында, август айында документтердин баарын тапшырганбыз Швейцарияга. Швейцарияда атайын бир департамент инвестиций деген бар. По Центральной Азии ошол текшерип чыкты. Финразведкасы текшерип чыгып, они доказали, что действительно Виталий Гергерт көп махинация жасаганын, акчаларды наличка чыгарып алгандарын, товарларды болсо Литвияга жиберип, накладнойун менять этип туруп, Кыргызстанга башка минус ылдый эмесин, ценасын ылдый түшүрүп алып келгенин баарын табышып, андан кийин парламент Швейцария биздин парламентке кат жазды. Биздин суроодо документтерди килейген Швейцария дүйнө жүзүндөгү
эң кыйын мамлекет өзүңөр билесиңер, эң өнүккөн мамлекет эч качан калп сүйлөбөйт. Өзүбүздүн документтердин баарын текшерип чыкты, ошонун баарын көрүштү, бул жактан көрүштү. Эмне үчүн до сих пор чындыкты көрө албай атышат биздин Кыргызстан? Мен үчүн чоң вопрос да ошолчу. Действительно мен өзүмдүн жолдошумдун астында уят болуп атам. Анткени мен бул акчаны жолдошум айткан Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн, өсүш үчүн кошо бер, мен Кыргызстандын жаранымын. Какой-то обман болушу мүмкүн эмес. Если обман болсо, мен дагы жооп берем деп айтканмын. Мен ошол сөзүм үчүн дагы аябай жолдошумдун астында уят болуп атам. Жолдошумдун эле астында эмес, мен Швейцариянын граждандарынын астына уят болуп атам. Анткени бизди парламент принимать эткенде сен Кыргызстандын гражданы экенсиң, эмне үчүн жолдошуң үчүн сен ушундай кылдың деген да вопростор болгон мен швейцаристтердин астында. Мен ошол убакта ушундай вопрос болгондо күйбөгөн жерим гүл болгон. Эмне үчүн Кыргызстан ошону көрбөй жатат? Эмне үчүн президентке Швейцариянын письмолору жетпей атат? Мен ошого таң калып атам. Эмне үчүн? Биз бул жерде алданган инвесторлор биз эле эмеспиз. Кантип анан биз инвесторлорду чакырабыз бул жерге ушундай алдоолор болуп атса? Кыргызстан жакшы келечекке, жаркын келечекке татыктуу өлкө. Кыргыз жеринде туризмди өнүктүрүү керек. Швейцария өкмөтү да Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү боюнча көптөгөн долбоорлорго да жардам берип келет. Анткени биз швейцариялыктар туризмди билебиз. Билесизби, биз туризм тармагында адистери болобуз. Ошондуктан биз жардам берүүгө даяр болчубуз. Келечекте Кыргызстан өлкөсү үчүн биздин жасай турган башка долбоорлорубуз да бар эле. Бирок учурда Кыргызстанда инвесторлорго карата адилеттүүлүктү көрбөй жатам. Адилеттүүлүк жеңиши керек эле. Коррупцияны, кылмышкерлерди токтотуш керек. Кыргызстанда мыйзам иштерине терең ишенем. Учурда Гергер жасалма документтери жасап алган. Ал андай документтер менен эбак эле түрмөдө отуруш керек эле. Ал менин акчаларыма баарын сатып алып жатат. Жада калса, менин жактоочуларымды дагы. Канча жолу жактоочуларды алмаштырдым. Мындай нерселер болбошу керек эле да. Мындан улам биз Горький көчөсүндө жайгашкан туризмге, спортко керектүү товарлар сатылган Гергер спорт дүкөнүнө барып көрдүк. Дүкөн кызматкерлеринин айтымында Виталий Гергерт бул спорттук дүкөнгө ээлик кылбайт. Жана анын дүкөнгө эч кандай тиешеси жок. Я хотела взять интервью у Виталия Гергерта. По поводу, что его здесь уже давно нет, Да? мы уже другая организация. То есть он не владелец, да, сейчас? Ну, владелец сейчас точно не Виталий Гергерт, поэтому пока это без этого. Ну, я спрошу нового директора, он согласится, нет? Бирок швейцариялык инвестор Даниэль Бейшат Виталий Гергерт аны менен таанышкандан кийин кат жазганын көрсөткөн. Катта Виталий Гергерт Бишкектеги белгилүү спорт дүкөнү Гергерт спорттун директору экенин жазган. Деген менен ОСОКЖнин сайтынан Гергерт спорт ЖЧКсын издегенибизде анын негиздөөчүлөрү жана дүкөнгө буга чейин ээлик кылгандар такыр башка адамдар экенин көрүүгө болот. Андан катар биз Виталий Гергерттин өзү менен да байланыша алган жокпуз. Себеби анын жактоочусу Виталий Гергерт бул окуяга байланыштуу комментарий бербей турганын айтты. Ошондой эле жактоочу Роман Петин өзү да эч нерсе айтпаарын билдирди. Болгону жактоочу швейцариялык инвестор Даниэль Бейшат Кыргызстанга эч кандай акча салбаганын жана аны инвестор деп айтууга да болбой турганын айтты. Бирок бизге ал сөздөрүн далилдеп бере турган документтерди көрсөтүп берген жок. Я с Гергером Виталием Федоровичем переговорил. Он говорит, я не хочу не давать никакие комментарии, и тем более встречаться с Дэниелом Бишатом, потому что до этого вашего телефонного звонка мы проводили с Дэниелом Бишатом много встреч, где пытались урегулировать все споры. Он не хочет слушать никого, у него там своя какая-то бредовая правда. На последней встрече Дэниел Бишат лично мне, как адвокату Гергера Виталия Федоровича, показал
на 2 руках средний палец в лицо начал тыкать и говорить то, чтобы желать Виталия Федоровича матери, чтобы она сгнила в тюрьме и сгнила его супруга в тюрьме. И после вот этих слов Дэниела Бишата нам вообще нет смысла с ним разговаривать, вообще как-то комментировать его слова, вступать с ним в какую-то полемику. У него просто сейчас какая-то агония. Он пытается выдать желаемое за действительное, показывая какие-то нелепые документы, которые на самом деле фактически не имеют никакого отношения к их совместной деятельности, которую они пытались осуществить. Вот это единственное, что я вам могу сказать. То есть мы не хотим какие-то комментарии по его там заявлениям, высказываниям в средствах массовой информации давать, как-то ходить, оправдываться за то, что того, чего мы не делаем. Нет, я же вам повторяю, вот человек говорит нелепые вещи, глупости говорит, и как можно ходить, там что-то оправдываться, говорить там свою какую-то правду, оно нам нужно. Вот эти глупые вещи, которые он говорит о том, что он инвестор, вы у него завтра, когда он к вам придет, вы спросите, сколько он налогов заплатил. Он 0 заплатил, никакой не инвестор. Ни единой копейки он в Кыргызстан не вложил. Ал эми Швейцариянын жараны Даниэль Бейшат бизге көрсөткөн документтеринде Виталий Гергерт менен 2016-жылдан бери бизнес өнөктөш болуп, Европа өлкөлөрүнөн товар алып, Кыргызстанга жиберип турганын көрсөтүүдө. Даниэль Бейшат банктан алган документтерди далил катары көрсөтүп жатат. Ал жердеги транзакцияларда Бейшаттын атынан Виталий Гергертке которулган акчалардын суммасы, каражаттын кайсы дүкөнгө жөнөтүлүп жатканы жазылган. Швейцариялык инвестордун жубайы Нурипа Бейшаттын айтымында Кыргызстандагы коррупциянын айынан алардын иши каралбай жатат. Себеби аларды чоң суммага алдаган адам Ички иштер министрлигиндагы, башкы прокуратураны дагы колго алып койгон дейт Нурипа Бейшат. Виталий Герберт биздин МВД менен Генеральная прокуратураны коррупция кылып койду. Потому что экөөнүн сөзү бир болуп, следователь МВД башында биз тарапта болсо, азыр болсо прекращать уголовное дело деп постановление чыгарып коюптур. Инвестордун окуясы 10 мартта жогорку кеңештин жыйынында да козголду. Маселени көтөрүп чыккан депутат Жанар Акаев Ички иштер министрлиги менен башкы прокуратуранын ишине таң калып жатканын айткан. Менин колумда Швейцариянын парламентинин депутаты Швейцария Кыргызстан достук парламентаралык достук тобунун жетекчисинин каты келип түштү. Бир копиясы президент Садыр Жапаровка, бирөөсү биздин эл аралык иштер боюнча комитетке. Биздин Швейцариядагы кесиптешибиз өз катында монтип жазылат. Биздин жараныбыз өмүр бою иштеп тапкан акчасын Кыргызстанга инвестиция катары салган. 2017-жылдан бери, 2007-жылдан бери 1,5 миллион евродон ашык каражат салды дейт. Спорт дүкөнүнө жана Гергерт деген. Бирок анын негиздөөчүлөрү анын каражаттардын бардыгын танып, акчаларын чет өлкөгө чыгарып, буга каршы кайра соттон жакында утуп алыптыр. Ошон үчүн биздин президентке чейин Швейцариядан келген делегаттар козгоп атат. Ушул маселени козгоп койсоңуздар. Эмне үчүн МВД менен прокуратура инвесторларды ушинтип мындай коркуткан адамдарга кошулуп атканына биз абдан таң калып атабыз. Буга чейин Гергерт спорт дүкөнү бажы төлөмдөрүнө байланыштуу мамлекетке 21 миллион сом чыгым келтирди делип, мурдагы финанс полициясы тарабынан жабылганын билдик. Андан кийин Гергерт спорт убактылуу ачылып, көп өтпөй эле кайра Ички иштер министрлиги тарабынан кайра жабылган экен. Экинчи жолу жабылышына жогоруда сөз болуп жаткан Швейцариянын жараны Даниэль Бейшаттын көрсөтмөсү негиз болгон. Анда алдамчылык беренеси менен Виталий Гергерт убактылуу камакка алынган. Бирок кийин кандайдыр бир себептер менен бул иш жабылып, Виталий Гергерт үй камагына чыгарылган. Ички иштер министрлигине бул иштин чоо жайын сурап, байланышканыбызда иш башкы прокуратурага өткөнүн айтышты. Учурда Швейцариялык инвестордун ишин башкы прокуратура карап жатыптыр. Бирок мекеме бул иш боюнча биздин суроолорго жооп берген жок. Себебин тергөө купуялыгы деп түшүндүрүштү.
өтөт, эч кандай комментарий бере албайм. Тергөө купиясы бар деп билет. Ошондо азыр бул иш кайсыл берене боюнча каралып жатат? Алдамчылык фактысы боюнча. Тергөө иши кайсы стадияда анда азыр? Тергелүүдө. Мен просто тергөөчүмүн 17 марттан бүгүнкү күнгө чейинки маалыматты бере алам болгон. Жогоруда сөз болгон швейцариялык инвестор Даниэль Бейшат акчаларын кайтаруу максатында 1 жылдан бери Кыргызстанда жүргөнүн айтат. Кыргызстандагы көз карандысыз аудит Даниэль Бейшаттын чын эле чоң суммадагы акчаларды жана товарларды Кыргызстандын жараны Виталий Гергетке жөнөтүп турганын аныктаган.